жумушка барганда кандай документтер болуш керек болот? Баткен шаарындагы орто мектептердин 9-11 бүтүрүүчү класстарынын окуучуларына мектептин социалдык педагогтору коопсуз миграция темасындагы класстык сааттарды өткөрүп жатышат. Бул иш-чаралар бүтүрүүчү класстардын коопсуздугунун алдын алуу аракеттерин көздөйт. Компания жөнүндө чоңдук билип, Инсан ээлик коомдук фонд тарабынан бизде шаардык мектептерде мугалимдерге, соц педагогторго, соц кызматкерлердин баардыгыбызга семинар тренингтер болду. Мына ошондо коопсуздук миграция, адам сатууга каршы күрөшүүнүн модулу боюнча тренингтерди өттүк. Биз анда алган билимдерибизди атайын келип мектептерге бүтүрүүчү класстарга келечекте миграция боюнча окууну бүтүп барганда жаш өзгөчөлүктөрү тууралуу, ал жерге эң алгач барганда кандай эрежелерге таяныш керек? Эң биринчиден тил билүү, документтери боюнча туура маалымат түшүнүктөрдү бердик. Мен сиздин жарыяңыз боюнча келгенмин. Албетте. Сиз биз менен байланышыңыз үчүн абдан бактылуу адамсыз. Менин атым Айнура. Абдан кубанычтамын. Мага ошо жарыя боюнча толук маалыматты айтып койсоңуз, ошо жумушум кандай болот? Сабакта миграцияга чыгууга даярдануу, чек арадан өтүү, мигранттардын жумушка орношуусу, эмгек укуктары жөнүндө маалыматтар берилүүдө. Мындан сырткары окуучулар форум театрында мигранттын жумуш учурундагы оң жана терс жактарын сахналаштырып, чагылдырып талкуулашты. Мектеп окуучулары жаштар чет өлкөгө окууга барабы, жумушка барабы, баары бир билим, маалымат керек экендигин айтышат. Жакшы келе алдыңбы? Иштериң жакшы? Акча иштеп келдиңби? Апа, акча жок. Акчасы жок кантип келдиң? Журтка, кошуналарга уят. Андан көрө ошол жакта өлүп калсаң болмок. Менин оюмча, чет өлкөгө жөн гана иштебестен эмес, билим алууга да барса болот. Чет өлкөгө чыгуу үчүн ал билим алыш керек экен. Ошонун паспорту жана ошондой эле маалыматы болуш керек да ошол жөнүндө. Ошо миграциянын айынан көптөгөн жаман кырдаалдар келип чыгып атат. Ошо жаш кыздар, бой жете элек кыздар ошо мектептин аяктабай эле жумуш издегени, акча тапканы, акча табуу үчүн гана ар кандай жолго барып атат. Бунун себеби бул нерсенин себеби адамдардын сабатсыздыгынан. Негизинен эле окуучулар талкпай билим алып, алардын максаты иштөө эмес, билим алуу болгондо алар миграцияга барышмак эмес. Бул миграцияга баргандар негизинен эле ошо туура жол менен миграцияга барса болот. Мектепти аяктап турмуштун даңгыр жолуна сапар тарткан жаштар маалыматтын жетишсиздигинен өз укугун билбегендиктен келечек тагдырын талкалап алган учурлары жок эмес. Акыркы учурларда жаш кыздардын эрте турмушка чыгуусу көп болгондугуна да миграция маселесинин таасири тийип жатканы айтылууда. Анткени ата-энелер чет жактарда иштеп жүргөндүктөн өспүрүмдөрдү тарбиялоодо мындай класстык сааттар абдан зарыл. Алар интернеттен түрдүү терс көрүнүштөрдү көрүп, ошондон улам туура эмес жолдорго багыт албоосу үчүн жаштарга көбүрөөк маалымат берүүнү күчөтүү маселеси абдан курч болуп турган кези. Каныша Яшымова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.